Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен, кой сүйүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге туугандар моундай кочкорду көрсөтүп беребиз. Бул кочкор сатыкка чыкты. Карза 2-нин баласы. Полуафган кочкор, светло-рыжий болгондо дагы молочный өңдө. Учурда биз туугандар Чүй облусунун Москва районундагы Акторпок айылында турабыз. Тагыраак айтканда Петровканын өйдө тарабында. Приблизительно Петровка же болбосо Беловодскийге жакынкы жер. 4 тиш кочкор, бою под метр. Кулактан өлчөгөн эмес? 18-20 бар. Канча 19 бу? 19-20 да. 19-20 бар дейт. Полуафган, Карза 2-нин баласы. Мунун короодо бир пробник козусу бар экен. Эгер кызыккандар болсо, экран астындагы ээсинин номерлерине чалсаңыздар, балким сиздерге көрсөтүп береттир. Бул чыгарылыштын мазмуну, мына полуафгандарды билесиздер, азыркы тапта бойдун узундугуна, белдин узундугуна жана өңдүн тазалыгына, анан жүндүн тазалыгына көп колдонушат. Бул кочкордун артыкчылыгы полу арашан экен, полуафган. Энеси арашан болгон дейт. Мына көрүп атасыздарбы? Бирок жүн арашанга тартыптыр, бирок жоондуктары жакшы экен. Куйруктары разрездери бар, толук бычак менен тилгендей болбосо дагы, ачык куйрук баары бир. 4 тиш. Буйруса жакшы баксаңыздар, метрге жетиши мүмкүн, 8 тишке чейин. 4 тиш тишин көрүп коелу. 4 тиш экен. 4 тиш болду. Жаңы эле сүрүптүр, бир ай болгон окшойт. Ben ушундай ай болду. 4-тиштер али кичире экен да, машалла. Кулак баштар стандарт. Молочный өң, бир гана мойын эмес, бүт жагы молочный өң. Стойка мощно, бели курсактуу, шыйрактары тик, лапы отурган эмес. Мына кулактары көздүн уровенинде 19-20 экен. Ноеттер нак афгандык. Карза 2 экен болгондо да. Мына желкедеги жоондуктары. Машалла. Мунун баасыны 160 000 сом экен. Өзүңүздөр дагы баалашып көрөсүздөр. Кочкорду биз бош коёюл десек, качып кетет экен ачыгын айтканда. Бир тор болсо, камап көрсөтсөк болчу да экен. Мына төштүн жайгашышы өтө мыкты. Эми кочкорду ачыгын айтканда баалап, койлорду мен жана айттым, афгандардын мойну узун келет. Мойну узун, тик. Мындайча айтканда кобра сымал болот, билесиздер өзүңүздөр. Ошол жагына иштесеңиздер болот. Бул деген красота. Белдин түздүгү, курсактуу, буттардын тиктиги, узундугу, мындайча айтканда сөөктүн узундугу, сулуулугуна иштейм дегендерге болсо, мына эң жакшы экземплярдагы полуафган кочкор. Полуафган таза афгандан арашанга койгонго же биздин куйрукту койгондон артыкчылыгы, таза афган койсоңуздар куйругу көбү кетип калышы мүмкүн козулардын. Полуафгандарды койсоңуздар более стоячий, куйругу мындай көп түшпөгөн кочкорлор туулганга вероятность көбүрөөк. Ошон үчүн мына стойкаларды артынан көрүп турасыздар. Бир жетелесеңиз боло. Ары карап эле. Машалла. Машалла. Бой под метр, Под метр болду. Көздүн уровени менен өлчөп көрөсүздөр. Биз бирок чынын айтканда өлчөгөн жокпуз. Бул тарабынан дагы көрсөңүздөр болот экен. Келишсеңиздер болот. Эти ортодон бир аз өтүп турат. Мен үчүн өңү, төшү, бели, буту, куйруктары, моюндары бүт жакты.